Саламатсыздарбы, ардактуу айымдар жана мырзалар, кадырман сүйүктүү көрөрмандар, жалпыңыздарга отмандуу кеч деп кетели. Баткен телеканалында Бат Шоу программасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Жалпыңыздарга дагы бир рет жакшы көрүүнү каалайбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Андыктан жалпыңыздарды дагы бир рет ушул жаз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайлы дагы. Экранга жакын отуруңуздар дейли. Кызыктын баары алдыда. Баткен телеканалынан башка каналдарга которбой биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздарда аттуу Расул Акматов. Биз болсо Бат Шоуубузду баштадык. Аны эмесе, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда мейманыбыз бар. Тааныштыра кетейин. Өзгөчө акыркы убактарда ушул жардамга муктаж инсандарга өз колунан келген жардамын аябастан, колдон келишинче жардам берип, ушул адамды кайрадан бир жарык дүйнөгө себеп кылган же болбосо себепчи болгон инсаныбыз бүгүн биздин студиябызда конокто. Анда ким деп турган болсоңуздар, Төлөгөн Карабаев бүгүн биздин студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хош келипсиз Студиябызга. Көргөнүңүздөн кубанычтабыз. Мен дагы. Кандай келиңиз? Жакшы, сагындым силерди. Сагындыңар. Жакшы. Анда Төлөгөн мырза, келиңиз, элдер менен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу тарыхы бар менин боз топурак, Баткен жерим, жалпы эле кыргыз элим, кутмандуу кушбак кечиңиздер менен. Анда Төлөгөн мырза, бүгүнкү эфирибиздин жүрүш менен сизге бир аз маалымат берип кетели. Бүгүн биздин эфирибиз өзүңүз көргөндөй эле кенен үйдөгүдөй эле атмосфера, кенен кубарлашып дегенде сүйлөшүп, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп, суусундук ичип, ал дагы жашылчалардан фруктовойлор Келгенде эле ооз тийдим. Рахмат. Аябай даамдуу экен. Анан үйдөгүдөй эле отурабыз, сүйлөшөбүз дегенде эркин. Эфирибиздин жүрүшүндө анан кызыктуу конкурстарыбыз дагы бар. Конкурстар бар, Ал сизге сюрприз, алдыда сыр дегендей. Даярбыз. Анда биздин эфирибиздин шарты боюнча өзүңүз тууралуу биздин көрүүчүлөргө бир аз кыскача маалымат берип кетсеңиз. Өзүм 1988 жылы 28 февралда ушул Баткен районунда төрөлүп өскөнбүз. Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебин ошо 2005 жылы ийгиликтүү аяктап, андан кийин ошол Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында окудук. Ал жерде дагы ийгиликтүү аяктап, мамлекеттик кызматтарды аркаладык. Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр болсо, мынау жардамга муктаж болгон инсандарды, ушул баягы үмүт кылган инсандарга колдон келишинче жардам берели деп, ушул татыктуу көпүрө бололу деп, ушул ишти баштап, кайрымдуулук иштери менен алектибиз азыркы учурда. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө бир уул, бир кыз, мен эң кичинекеймин. Азыркы учурда үй бүлөлүүмүн, Кудайга шүгүр, 3 кызым бар. Чоңойто атабыз акырын. Жакшы. Андан ушул сиздин бала чагыңызга кайталы. Бала чак кандай өттү эле? Бир аз эми баягы артык кылчайып биз жөн гана баягы өткөн күндөр тарых болуп калат экен. Анын сыңарындай ошол тарыхыңызга кайрылалы, бала чагыңыз кандай өттү эле? Ошол эсте калган учурлардан бир токтоло кетсеңиз. Эсте калган учурлар аябай эле көп, бирок азыр мындай бир студияга келгенде силердин сүрүңөр аябай күчтүү да. Жөнөкөй адамдар келгенде өзүнчө бир толкундануу сезимдер болот, ичиңдеги нерсени толук айта албай каласың кээ бирде. Балалык кез ушул Баткен шаарында өттү, футбол ойноп өттү, ырдап өттү, фестивалдарга бардык, жакшы ийгиликтерди жараттык. Кичинекейинен эле ошол музыка дүйнөсүнө өзүм жакынмын, бирок баягы шартка байланыштуу бир үйдөн бир ырчы чыкса болот деп, анан мен ырдабай калдым, эжем ырдап атат азыркы учурда. Ырчы деп калдыңыз, буга чейин биз сиз жакшы билебиз, ошол эжеңиз менен кошо баягы ырдап жүрдүңүз эле. Ошол кандайча ырдап калдыңыз эле сиз анда? Эми ал учурда деген баягындай фестивалдар болчу эле да. Мектептер аралык, анан районный, анан областнойго алып барчу. Мына мээрим эл аралык толеранттуулук фондунун аркасынан. Анан ошол жерде мектепте отуруп эле, ошол сабакта отуруп эле бир досум бас ырдайлы, бир көрбөйлү деп эле, анан мен деле макул болуп эле келип ошол жерден эле ырдап, анан ырдаса болот экен деп эле ошентип эле ырчылыкка кызыгып, ырчылыкты негизи 2001 жылы баштап, 2006 жылга чейин ырдадым окшойт.
Өзүңүздүн чыгарган чыгармаңыз барбы? Өзүм обон чыгара албайм, сөз жаза албайм. Биздики жалаң гана котормочулук ушундай. Жакшы. Анан ошол убагында азыр сиз айтып атасыз, бир үйдөн бирлерчи чыксабы деп. Анан байкап көрсөк, азыркы шоу бизнес жылдызында бир үйдөн бир эмес, экөө, үчөөдөн чыгып атат да. Сиздер эмне себептен бирөө чыкса болду деп эжеңиз ырдады, сиз калып калдыңыз? Мен башка, мисалы, өзүмдүн башка келечек жаштыктын тилегин берет демекчи, кичинекейимден башка нерсени каалоочумун да. Пландар башка болчу. Пландар башкача болчу негизи. Чоңойгондо ушундай учкуч болсом, анан сот болсом деп кыялданчумун да. Анан ошонун бирөөсүн жок дегенде ишке ашыруу максатында башка тармакты тандадым. Ошон үчүн ырчы боло албай калдык. Ошол убакта кандай баягы ийгиликтер жараттыңыз эле? Ал мезгилде көптөгөн фестивалдардын лауреаты болдук. Республиканский сынактарга катыштык. Көлдө болгон, Таласта, Жалал Абад, Нарын, Бишкек бардык сынактарды ийгиликтүү эле жараттык. Кудайга шүгүр. Ал жагынан жакшы баары. Жакшы эле. Анан азыр ой келет да, ушул азыркы жаш шоу бизнес өкүлдөрдү, жаш жырчыларды көрүп алып, сизде дагы идея пайда болобу ушундай? Мен дагы ооба, идея сөзсүз пайда болот. Анча-мынча үйдө отурганда баягындай маанай жок мезгилде. Ырчылардын ырын угуп, ушул ыр мындай болуп калганда жакшы болобу эле, балким мынау клипти мындай тартып койгондо жакшы болобу эле деген өзүмдөн өзүм мындай идея боло берет. Анан анча-мынча досум бар, шоу бизнес чөйрөсүндө Кумар Асанов. Аны менен сүйлөшөм, анан чогуу ырдабайлыбы деген сунуштарды бири-бирибизге айтып турабыз, байма-бай. Бирок баягы жашоонун немеси го, баягы жашоонун ошого байланыштуу анан отуруп кайра уялам. Сахнага чыккандан эми мен курсагымды коюп алып ырдасам кандай болуп калат депчи. Анан ошол жагынан бир аз тартынып калдым азыр. Анан анча-мынчада чындыгында байланышып туруп, 1 саатты белгилеп туруп, мен мынчасында Бишкекке барам, давай студияга баралы, иштейли деп өзүм анча-мынча айтып турам. Анан кийин эле 2-3 күн өткөндөн кийин эле баягы нерсе дагы өзгөрүлүп кетет да. Ушинтип эле күн өтүп атат. Негизи чыгам дегенде эле пландар бар болчу, бирок азыркы учурда эми дагы ойлонуп калдым да. Жакшы. Эжеңиз тууралуу бир аз маалымат берип кетиңиз. Азыркы учурда эжем кызуу чыгармачылыктын үстүндө иштеп атат Бишкек шаарында. Жакында ушул 2 ыры даяр болду. Аларга дагы ошол баягы клиптердин үстүндө иштеп атат азыркы учурда. Жакшы. Анан дагы сизде баягы жигитке жетмиш өнөр аздык кылат дейт. Кандай өнөрлөр бар? Өнөр футбол ойнойбуз. Алып баруучулукту Кудайга шүгүр эми кыла беребиз. Бир көргөн нерсени алып кете беребиз да негизи. Анан учурунда мынау Баткен Салам радиосунда дагы диджейлик кесипти аркаладык. Ал мезгилде бойдок элек. Канча жыл иштедиңиз? Ал жерде 2 жыл иштедим окшойт. Үйлөнгөндөн кийин башка дагы повороттор менен. Демек сизде мындай идеялар болот экен, ойлор болот экен да. Мына үйлөнгөнгө чейин радиодо иштедиңиз, үйлөнгөндөн кийин өзүңүздүн ушул 5 жылдык окуган кесибиңиз боюнча кете атасыз. 3 бала, 3 кыз болдуңуз. Эми дагы башка план болсо керек, башка жакта иштейин деген. Пландар аябай көп. Мисалы, кийинки иш кайсы? Кийинки иш ушул эле баягы кайрымдуулук иштери менен алек боло беребиз, буюрса. Фонд ачсам деген ниетим бар, буюрса. Ал дагы аз калды. Сүйүнчүлөйбүз кыргыз элине. Кызматты кыла беребиз дегендей. Анан ырчылык кесип бул эрте кеч бул айырмасы жок экен да. 35 жашка деле чыгып туруп бир ырың менен жакшына чыксаң алып кетсең болот экен. 40 жашта деле мисалы азыркы учурда 15 жылдан бери тажрыйбасы бар, ырдап жүргөн агаларыбыз, эжелерибиз бар Бишкекте, бирок кандайдыр бир себептер менен чыга албай атышат. Бирок бир момент келет, буюрса аларга дагы чыгат да. Мунун баягы убак сааты келмейин сайын бизде адамзаттын, пенденин колунан эчтеке келбейт экен. Жакшы экен. Анда биз болсо, ардактуу замандаштар, эфирибизди уланталы. Кимде ким жаңадан кошулган болсо, анда сиз туура кылдыңыз. Баткен телеканалында Бат шоу программасы уланууда. Бизде бүгүн конокто студиябызда Төлөгөн Карабаев болууда. Айтсаңыз, ушул буга чейин мына
эл кыдырып, жер кыдырып өзүңүз айткандай казактардын ырларын которуп жүрдүңүздөр, ырдап дегендей. Ошол токтоло кетсеңиз, кандайча бул идея пайда болуп ырдап калдыңыз ушул ырлардан? Ырлардан негизи ошол баягы мен Салам радиосунда диджейлик тармакты аркалап калгандан кийин ал жерде баягы бүт эле чөйрө өзгөрөт да. Ырчылар келет ал жерге, шоумендер келет. Анан ошол сөз менен эле сүйлөшүп отуруп эле анан бир ырды ырдабайлы кандайыр, анан угузуп эле анан казакча ырлардан которуп баштадык. Ал мезгилде эми Баткен шаарына жаңылык болду десем болот да. Жаңылык болгон. Көптөгөн ырчылар чыккан. Жылдыз болду. Жакшы. Мынакей, биз болсо анда сиздин эми азыркы тапта ушул кайрымдуу инсандарга, баягы жардамга муктаж инсандарга өзүңүздүн жардамыңызды аябай келип атасыз. Ушул тууралуу токтоло кетсеңиз, бул ой сизден качан, кайсы убакта, кимди көрүп сизде пайда болуп калды ушул адамга жардам берсем экен деп? Негизи эң чоң кайрымдуулук деп эсептейм мен азыркы учурда. Бирок андан дагы чоң кылам деген ниетим бар. Буюрса, жаштын тилегин берет дейт, акырындык менен. Ага чейин майда чүйдөлөр көзгө көрүнөр, көрүнбөс нерселерди кылганмын, бирок андан кийин эле ошол баягы Баткен шаарынын тургуну Садыкжан уулу Миланга жакшы жардам бердим десем жаңылышпаймын. Мактана алам. Кудайга шүгүр, ошол жардамым менен Миланга бир себеп болуп калдым. Мен себеп болгондон бардык бүтүндөй кыргыз эли себеп болуп калды жакшылык ишке. Мен аябай кубанычтамын. Кандайча Миланга жардам берип калдыңыз? Миланга ошол баягы мен үйдө жаткам. Кадимкидей эле ушул диванда тутасып коюп, чалкалап, жамбаштап футбол көрүп аткам. Ошондо да. Анан Миландан СМС келди. Ушуну бөлүшүп коюңуз, байке кыйналып атам. Ушундай боорум цирроз печени деген диагноз коюлду. Көп суммадагы акча каражаты керек болуп атат. Анан чындыгында мындай ишенген жокмун да. Милан ага чейин деле жакшына жүрчү, бирок мен билбейт экенмин да буга чейин ооруп жүргөнүнчү. Анан тамашалап дагы көчөдө тийишип койчумун. Семирип кетипсиң го депчи. Анан көрсө ал оору экен да семирбей элечи. Анан ошентип СМС келди. Үйүнө бардым өзүм. Зыярат кылып, ишенбей, зыярат кылып үйүнө барсам чындыгында абал өтө оор болчу да. Үйдөгүлөрдүн ата энесинин бир сому жок мындайча айтканда. Баягындай кетонал ичип алганда оор болот боорду. Боорду убактынча басуу үчүн кетонал ичип алган. Анан бир шак кылбаса болбойт, бир кадам жасабаса болбойт. Анан үйгө келип ойлондум аябай, чындыгын айтканда. Кандай кылып жардам берсек болот. Анан бир күн өттү, 2 күн өттү. Фейсбукка кирдим, интернет баракчага. Интернет баракчада Милан жөнүндө баягы биздин мына Баткенде чыган эжелерибиз бар. Ал жерде дагы сөз болуп аткан экен. Марафон кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кыла беребиз депчи. Анан мен действительно баш багып эле карап эле турдум үстүрттөн. Эгерде ушулар баштаса, анда мен толугу менен 100% кошулам, мен жардам бергенге даярмын. Карасам болбоду, күттүм, акыры анан өзүм баштаганга туура келди. Ушинтип анан буюрса акыр аягы жакшы иш менен жыйынтыктадык да. Жакшы экен. Анан ушул Миландан кийин дагы кайрылгандар болдубу? Ушул Миланды көрүп кайра жашоого бир келген эми жаш баладай болуп эми жашоого келди да эми. Ошол сыяктуу сизден дагы үмүт кылгандар болду, ушул бизге дагы үмүт кылгандар аябай көп болду, чындыгын айтканда. Ошол жакта эле Миланды Индияга алып барганда Мергүл деген кызга жардам бердим. Кудайга шүгүр. Ал дагы азыр жакшы. Андан кийин келип туруп эле мына Баткен шаарынын тургуну дагы бир тууганыбыз. Исаев Фланбекке жардам кылдык. Бул дагы буюрса жакшы, эми баары бир операция кылыш керек экен, бирок боор эмес, ашказанынан да. Ошон үчүн азыр мына силердин куттуу студияңардан дагы бир жолу мүмкүнчүлүк болду десем жаңылышпайм да, кайрылып алсам болобу? Конечно. Баткен шаарынын тургуну Исаев Фланбекке дагы да жардам колуңуздарды сунуңуздар. Анткени бир тууганыбыз чындыгында
цирроз печень дагы бар, ачыгын айтканда, бирок аны можно лечить деп койду да. Ашказандан. Кайсыл жакта көрсөттүңүздөр? Индиядан. Индиядан. Бул жакта Бишкекте көрсөтсөк, цирроз печенде мындай бир жыйынтыкка келе алган жокпуз да. Буга бир диагноз коюш керек болду да. Анан акыры Индияга алып бардык. Индияга барып келди. Индияга барып келди. Азыркы учурда улан өзү Бишкекте. Анан Бекболот досум алып барып келди. Ошол. Жардам бериңиздер. Уланбек Сыдык. Кандайдыр бир марафондор уюштурулуп атабы? Марафондор азыркы учурда жок, уюштурулган жок. Анткени улан өзү ошо калган акчага өзүм бир аз кошуп туруп, эми ошол операцияга даярданам деп өзү. Каражат жетиштүү эле. Каражат жетиштүү эле, бирок өзүнүн жанынан эми кошпостон дагы баягы жардамга ошол учурда бере албай калган инсандарга, кайрылып алгым келди да. Жардам берсеңиздер жакшы болот. Биздин көрүүчүлөр көрдү окшойт, анда келиңиздер. Албетте, ардактуу замандаштар, бул дүйнөдө биз жөн гана баягы конокпуз. Андыктан ушул дүйнөдө ушул жардамга муктаж биздин бир туугандар инсандарыбызга албетте кыргыз эли негизинен баягы кайрымдуу эл болобуз, андыктан мына жардамыңызды аябайлы, ардактуу көрүүчүлөр. Колдон келишинче сиздер жардам бериңиздер. Биз болсо эфирибизди уланта берели. Негизи биздин эфирибиз мына өзүңүздөр көргөндөй эле эркин темада. Ошондуктан биз дагы алдыда бир аз маанайларды көтөрөлү, дагы бир кызыктуу конкурс баштайлы деп турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бирок Төлөгөн билбесе керек. Азыр алдыда сонун оюн ойнойбуз. Төлөгөн мырза, наушникти кулагыңызга кийесиз. Сиз менен азыр биз карап турсак 15 мүнөт маектештик. Маектешүү учурунда менин оозумдан кандай сөздөр чыгып атканын сиз жатта эле билип алдыңыз болуш керек, кандай сүйлөп аткандарымды. Азыр сиз наушник кийесиз, наушниктен музыка чыгып турат. Анан мен бул жактан бир канча сөздөрдү айтам. Сиз мага таап беришиңиз керек. Не деп айткандарымды. Анан угулбай айтат, не дейсиң, дештин кереги жок. Азыр жандырып алсаңыз, мүмкүн болсо наушникти жандырып алалы. Суу ичип алайын анда. Сууду ичип алып жандырып экен. Сууду ичип жандырдыңбы же? Жандырат. Жандырабы? Азыр музыка эле койсоң болду да? Музыка койсоң болду. Ардактуу көрүүчүлөр, анда биз болсо бүгүнкү берүүбүздүн эң алгачкы конкурсун баштайлы. Төлөгөн мырза кандай бизге жооп берет? Анда кеттик чогуу күбө болсо. Кийиңиз кулагыңызга. Конкурсубуз башталды. Анда алгачкы сөзүбүз бака. 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 Ма. Жок, бака. Ма. Бака. Бака. Бат. Бака. 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 Жок, ачмай. Кандай? Бака. Бака. Баа. Бака. Баа. Маа. Бака. Мага. Жок, бака. Мага. Жок, бака. Секретку бака. Бас. Бака. Самсы. Кандай? Самса. Жакшы. Помидор. Маймыл. Жок, помидор. Маймыл жок. Жок, помидор. Ба. Жок, Ма. Ба. Ма. Помидор гана череги. Помидор. Жакшы. Жаңгак. Кандай? Жаңгак. Чака. Жаңгак. Сака. Жок, жаңгак. Бул жакта жок экен көрсөт. Окшош нерсе барбы бир нерсе? Жаңгак, мына өрүк эле окшош. Өрүк. Жаңгак. Жаңгак. Чака. Жок, жаңгак. Данек. Жаңгак.
Өрік. Жоқ, жаңғақ. Жаңғақ. Кейінгісі көтерелі, Мық. Мышық. Мық. 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 Азаматсыз. Балта. Қандай? Балта. Бақа. Балта. Балта. Жақшы. Жалпақ. 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 Шамал. Жалпақ. Шамал. Жалпақ. Жалпақ. Шапалақ. Жалпақ. Шама. Жалпақ. 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 Шампан. Жоқ, жалпақ. Жалпақ. Шалма. Жал. Шал. Жоқ, жалпақ. Далма. Жоқ, жалпақ, жалпақ. Жалпақ. Açılat жалау. Жоқ, жалпақ. Жалпақ. Ай, жалпақ. Чөміч. Чөміч. Қомыс. Чөміч. Чөміч. Топчу. Жоқ, чөміч. Қомыс. Чөміч, чөміч. 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 Жақшы. Жомоқ. Жомоқ. Чумок. Жомоқ. Жомоқ. Томпок. Жоқ, жомоқ. Торпок. Жомоқ, 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 жомоқ кетеп. Жомоқ. 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 Жо. Жомоқ. Жо. Жомоқ. Жомок. Жақсы. Жалбырақ. Жалбырақ. Тамақ. Жалбырақ. Шамал. Жалбырақ, жалбырақ. Тамчы. Жоқ, жалбырақ. Парда. Жоқ. Жалбырақ, жалбырақ. Дарақ. Жалбырақ, жалбырақ. Дарақ. Жоқ, жалбырақ. Шамал. Дарақ. Жалбырақ. Ошол жалбырагы, жалбырагы. Учуп жүрөт. Жалбырақ. Дагы жауап қойсаң. Жалбырақ. 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 Алма. Жоқ, жалбырақ. Алма сабақ. Жалбырақ, жалбырақ. Алма сабақ. Жалбырақ мына, жалбырақ болот го, жалбырақ. Немесі? Нелі? Шақ. Жалбырақ. Жалбырақ. Алма өсе өлі, соны неме? Жалбырақ, жалбырагы. Бұтақ. Жоқ, жалбырақ, жалбырақ. Қандай? Жалбырақ. Немесі екен да? Несі екен? Жалбырақ. Дарақтың чыбықтары. Жоқ, жалбырақ, жалбырақ. Жалбырақ. Азаматсыз. Қайсысын білбей қалдыңыз эле? Жаңғақ деген білбей қалдыңыз, Жаңғақ. Жаңғақ. Азаматсыз, болды. Ойын бүтті. Ойын бүтті. Қомыс. Ойын бүтті. Ойно. Ойын бүтті. Ойно. Ойын бүтті. Шүмен. Ойын бүтті. Жақшы. Соның жақшы ойын болдым. Біз болса анда алдын көзде сапарыз туанталым. Сіздер Баткен телеканалына Бат Шоу программасын көріп атасыздар. Анда алдыда қандай пландар болуп атат? Алдыда пландар буйруса, ошо кайрымдуулук менен элиме, жериме жакшы кызмат кылсам, бир мындай бир жакшы нерселерди алып келсем Баткен шаарына, Баткенге ушундай нерселерди кылып берсем деген жакшы ниет, ой максаттар менен турам буйруса. Мунун баары ишке ашат деген ойдомун. Буйруса. Азыр эми сиз кайрымдуу иштермен менен жүрөсүз. Өзүңүздүн ишиңиз, жумушуңуз эмне болот? Өзүмдүн жумушумдан чындыгында бошогом, кеткем. Азыркы учурда ушул. Азыр эми алдыда кимди ушул Индияга алып барып дарылап келсем деген? Алдыда Индияга барам деген максатым жок, чындыгын айтканда. Аябай кыйын. Алып барып бир оорулуу адамды башынан аяк чуркаш аябай өтө оор болду мен үчүн. Азыр эми колдон келишинче кандай жардам болсо анда мен ошол кыргыз элине кайрылып,
бир аз да болсо акча жыйнап бергенге сөзсүз түрдө даярмын. Эми баягы баштан өткөндөн билет да, андай сиз да мына көрүп келдиңиз канчалык кыйынчылык экенин. Анан ушул эми жардам сурагандарга ушул сиз барып келген ушул көрүп келген нерсеңизди жөн көрсөтүп коюп, баягы жана ошондой эле жетишпеген нерсесине жардам бергенге аракет кыласыз. Сөзсүз түрдө. Жакшы. Анда келиңиз, сиздин эми кайрадан эле ушул үй бүлөңүзгө кайталы. Мына үй бүлөдө 3 кызым бар дедиңиз, Улуусу канча жашта, кичүүсү канча жашта? Улуусу 6 жашта, ортончум 4 жашта, эң кичинекейи 2 жашта. Демек 2 жаштан. 2 жаштан. Атайын ушундай. Атайын ушундай кылган да. 2 жаштан. 2 жаштан. Жакшы. Ушул кыздарыңыздын баягы чыгармачылыкка жакыны барбы? Ушундай ырдап. Чыгармачылыкка жакыны үчөө тең негизи. Анан чоң кызым ырдайт, бийлейт. Көз карашыңыз кандай? Көз карашым ырдаганга каршымын. Модель болом дейт улуу кызым. Ортончу кызым самолет болом дейт. Ал стюардесса болом дегени да. Кичинекей кызым ырдайт. Кадимкидей эле кошулуп алып баягы сулуктап коет. Кээ бирки жаш балдар мындай обонун келтире албаса деле атын айтып ырдай беришет го. Меники андай эмес да. Дана ырдап берет да. Ошол баягы обондой эч жерине мындай тайып кетпей ырдашат да. Ошол жагына таң калам өзүм дагы. Анда сиз мына Индияга кетип аткан учурларда ушу бала чаканды сагындыңызбы? Бала чаканы аябай сагынат экенсиң. Биринчиден алыс жерде, бөтөн эл, бөтөн жер. Жаш баланы көрсөң деле окшош экен мына жери деп элечи. Окшоштура берет экенсиң. Адеп эле баягы үнүн эме кылып койгула WhatsApp'тан жөнөтүп кой, ырдатып жөнөтүп койчу. Видеосун жөнөтүп койгулачы. Видеосун жөнөтүп койгулачу. Бул Бишкекте жүрсөк деле ошол экен да. Балам балалуу болгондо билесиң деп коет кой. Жакшы. Анан үйдө ушул балдарга кандай атасыз? Балдарга кандай атам? Мен өзүмдү өзүм чындыгында мындай айта албайм, мен мындай атамын, мындай атамын. Бирок чындыгында кандай десем, апасына караганда жакшымын да. Апасына караганда сиз жакшы. Урбайм. Жакшына алып бер дегенде алып берем. Ушинтип эле эркелет. Демек сизди жакшы көрөт. Кандай тамакты жакшы көрөсүз? Жеңем кандай тамактарды көбүнчө жасап берет? Жеңең дайыма оромо кылат, манты кылат. Анан сагынып кеткенде лагман кыл дейм. Жеңени сагынганда же лагманды сагынганда? Жок, лагманды сагынганда. Жеңең сагынганда өзү келет. Жакшы. Жакшы. Анда алдыда башка кесипте аркалайын дейсизби? Ушул балким мына алып баруучу болуп иштеп жүрдүңүз буга чейин. Балким дагы алып баруучу болуп иштеп каларсыз. Балким. Бул жогунда, ооба. Бул алып баруучулукту негизи былтыр өзүм да кызыгып, бир аз тойлордо кандай болот экен, мындай кылса кандай болот экен деп өзүм деле ойлонуп жүрүп, анан баягы кыстаган ойдо турмуш кандай деп коет эле, ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет болду эле. Ошол убакыт сааты чыкпай эле турабыз. Если эгерде бир жерге барып мындай эле жөн эле алып барып көрсөм, анда окшошсо алып кетебиз да. Анан окшошпой өзүмө баягындай немелер болсо анда муну башка эле өзүн эсине алып барган жакшы негизи. Бээсин бер деп калсаңар андай. Жакшы. Эми көбүнчө кайсы сөздү көп колдоносуз? Көбүнчө кайсы сөз? Эми көбүнчө жанагы анткени деген сөздөрдү көбүнчө кошобуз. Орусча сөздөрдөнчү? Орусча сөздөрдөн короче деп коебуз, болду. Жакшы. Сиздин дарегиңизге айтылган сын пикирлерге кандай көз карашты болдуңуз? Дарегиме айтылган көз караштарга аябай сын пикирлерге мындай көп деле сынган жокмун да. Анткени беки дарак бар дейт. Буну алымдарыбыз айтканда. Бирөөсүндө мөмө бар, бирөөсүндө мөмө жок. Мөмөсү барга адам келип таш ыргытат да. Анан алмачысы алманы алып жейт. Мөмөсү жокко кантип таш ыргытат? Мисалы да. Демек, мөмө бар экен, сөз сүйлөйт, мен кубанычтамын. Жакшы. Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо ар бир күн ушул бир адамга
жакшы мамиле тартууласам, жакшы үмүттүн мындай арттырсам, жакшы кадамга бастырсам деген жакшы ниет менен жүргүм келет ар бир күндө. Анан өкүнгөнүм убакыттан көп нерсени алдырып атабыз, эң негизгиси ибадаттан. Өкүнөм. Эгерде сизди 15 жыл артка кайтарып койсо, эмнелерди өзгөртмөксүз? 15 жыл артка кеткен, 10 жыл артка кайтарып койсо. 10 жыл мурун болгондо балким мен бул жерде болбойт болчумун да. Азыркыга чейин ойлоном ушул нерсени. Каякта болуп калышыңыз экен? Эми балким через асман Европада, через асман Европада. Жылдыздардын арасында. Жылдыздардын арасында. Жылдыз болуп. Ошол шоу бизнестин өкүлдөрү мына досторум бар деп калдыңыз. Кайсы ырчылар, ырчылардын баягы ырдап чыкканын мындай баалайсыз, жакшы ырдайт деп, жанагы таланттуу деп? Ар бир ырчынын мындай кыйынчылыгы бар да. Мына ол жакшы ырдайт, мына ол жакшы ырдабайт. Аны мен эч ким эмесмин аларга. Көмүр туткан ырчыларым бар, ооба. Кимдер? Алар Саламат Садыкова, өзүбүздүн эжекебиз, аябай баа берем, үнүнө баа берем. Тандаган жолун сыйлайм. Гүлнур Сатылганова, Алина Жетигенова жана Айчүрөк Иманалиева. Бегимай Карабаеваны силер. Ал менин бир тууганым. Ал дагы ооба. Ооба. Сыйлайсыз албетте, ар бир биздин өзүбүздүн мына жерге жөнчүп аткан ырчыларды кантип сыйлай койбойбуз, талантына таазим этип, албетте ушундай колдоо көрсөтүп турганга даярбыз. Баягы жандыктардан эмнеден коркосуз? Жандыктардан жыландан корком. Аябай. Себеби биздин ар бир студиябызга келген коноктор ушул жыландан коркот экен. Биз фобиясын билгендей эле ушул нерселерди алып келип азыр оюндарды уюштурабыз да. Демек сиздин да коркконуңуз жылан экен. Балким азыр сиздин алдыңызга биз балким жылан же башка жаныбарды алып келип коюшубуз мүмкүн. Азыр биз только жылан эмес. Биз азыр муну менен сиз көзүңүздү жумуп турасыз, бекитип. Анан кайрадан эле кулагыңызга наушникти кийгизебиз. Биз болсо ушундайбы? Ардактуу көрүүчүлөр, ооба. Экинчи конкурсубузду баштадык. Анда экинчи конкурсубузда бир аз Төлөгөн мырзага балким кыйын чыгар, же болбосо балким оңой таап коер, аны убакыт көрсөтөт. Болгон азыр мен сизге айтып коеюн, анан кийин көзүңүздү бекитесиз. Алдыңызга биз азыр ящик таап келип коебуз, балдар жардам берет. Анан ящиктин ичинде кандайдыр бир нерсе бар. Аны сиз колуңузду салып, эмне экенин таап беришиңиз керек. Түшүнүктүү эле? Түшүнүктүү. Алгач биздин жаныбар, азыр мен жаныбар деп айтып берейин, эми сиз бир аз жакыныраак болуш үчүн. Жаныбарыбыздын үнү чыгып калбаш үчүн, сиз угуп калбаш үчүн анын үнүн кулагыңызга наушник кийип туруңуз. Мындай эле айтып койбойсуңарбы? Кандай жерде көп жүрөбү, учабы? Жок, аны айтсак сизге оңой болуп калышы мүмкүн. Биринчи кулагыңызга кийиңиз. Эми көзүңүздү жаап берсеңиз болот. Көзүңүздү жаап бериңиз. Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Не кылайын? Көзүңүздү ачыңыз, көзүңүздү ачыңыз. Көзүңүздү ачайынбы? Көзүңүздү ачасыз. Көзүңүздү ачасыз дагы. Эми колуңузду саласыз. Ичинде эмне бар экенин сиз бизге айтып беришиңиз керек. Колуңузду саласыз, наушниктти жаап алыңыз. Наушникти жаап алыңыз, карамай жок. Наушникти жаап алыңыз. Эми эмне экенин бизге айтып бериңиз. Бысмала деп. Этият кылыңыз. Ылдырап. Блин. Карамай жок. Карамай жок, карамай жок, карамай жок. Колду салыңыз. Коёмбу, коём. Карамай жок, бул жакка карап алыңыз, бул жакта. Сал берет бул жак. Акырын. Чыгып кетет. Блин. Карамай жок, ооба. Шартыбыз боюнча. Бияк карайсыз. Төлөгөн. Жок. Карамай жок. Бул жакка карабайсыз. Болгону сиз камераны карабайсыз. Камераны караңыз. Кеттик анда. Бул жакка карап алыңыз. Колуңузду салыңыз, эмне экенин айтып бериңиз. Карамай жок. Чыгып кетип атат, Блин. Кыскасы тирүү жандык экен да, мен колума мынау. Тирүү жандык, мен айтып коеюн. Сиз бул жакка карабайсыз, эми камераны карап, эмне экенин айтып беришиңиз керек. Түшүнүктүү, Кеттик анда, колуңузду салып бериңиз. Салыңыз. Чотто. Мен бияктан карамай жок. Салыңыз колду. Сал бериңиз, Мындай.
Сала беріңіз, қашып кетті. Сала беріңіз, қолды салыңыз. Бисмилла. Бисмилла деп. Ей, тет қылыңыз. Не болушы мүмкін? Күчік пе? Жоқ. Не болушы мүмкін? Мышық. Мышық. Ең тура, бұл мышық Төлеген мырза. Қолчағалар болсын. Ардақты көршілер, мінекей, бірінші шартымыз болды. Алда екінші шартымыз бар. Анда бұл чын эле мышық болчу. Мынакей ардақты көршілер, Төлеген мырза бирөөсү менен бүтүрүп коелучу дейт. Жок, бизде кийинки дагы экинчи шартыбыз бар, өзүңүздөр билгендей эле. Ар бир келген конокко биз эки шарт менен албетте узатабыз. Андыктан кийинки шартыбызга да кезек берели. Көзүңүздү ача бериңиз. Эми Төлеген мырза сизге айтып коеюн. Бул жакты карамай жок. Эми сиз болгону экранды карап, колуңузду салып, эмне экенин айтып беришиңиз керек. Бисмилла деңиз. Не болушу мүмкүн? Карамай жок бул жакты. Сен урутасың. Мен урутам. Карамай жок, мен качып кетти да ошондуктан. Качып атабы? Камераны карайсыз, колуңузду саласыз. Качып атабы? Ооба. Камераны карап, колуңузду салып, эмне экенин айтып беришиңиз керек. Менче иштейт болуш керек. Жылан окшойт. Колду салыңыз. Бисмилла дейли да колду салып, эми Бисмилла. Биз эки колду салсаңыз жакшы болот, себеби баягы бул колду кармап калса, бул кол менен чаба беришиңиз мүмкүн. Ошондойбу? Эми сизге бир аз жардам болсун. Камераны карайбыз, колду салабыз, андан эмне экенин айтабыз. Сала бер. Жок, коркутуп аткан. Карамай жок бул жакты. Не болушу мүмкүн? Жок, ичирээк сала бериңиз колуңузду. Сала бериңиз. Мен жакка арка колуңузду салыңыз. Сол колду киргизе бериңиз. Эми ылдыйраак жүрөбүз. Кичинекей жаныбар бул. Түшүрөңүз. Кичинекей жаныбар ба? Сала бериңиз. Ошол жакта. Жок, колуңуз бармактар тийгизиң, Тиштесе да бармак тиштесин. Салыңыз, наркысында салыңыз колду. Наркысын салыңыз, чыгып кетет. Нар жактан чыгып кетет, салыңыз. Бул жакты жаап койдум. Жок, сала бериңиз колду. Чыкпай. Бир кол менен эле көрөлү. Ылдыраак жүрөсүз. Бул да айтып коем, кичинекей жаныбар сойлоп жүрөт. Да. Жок, ылдый да жерде эле, сойлоп жүрөт. Камераны карайсыз. Камераны карайсыз, колду салабыз. Мен ушуну кылбай эле койбоймунбу? Не ой келди, эмне болушу мүмкүн атабыз? Ой келдиби бир кандайдыр бир жанагы? Билбейм. Сала берсем, бисмилла деп, мен сизге багыт берейин. Кичинекей жаныбар, кичинекей. Ошондуктан мен ойлойм, баягы эки колду тең салсаңыз жакшы болот. Себеби кармап калганга удобный болот да. Сала бериңиз. Эми азыр көрүүчүлөр айтып атат, эми ушундай баштагандан кийин аягына чыгарып койбой экен деген ой болушу мүмкүн. Көрүүчүлөр ошентип айтабы. Айтат көрүүчүлөр. Капа болот. Мага капа болот. Кылбай койсо. Сизге ого билбейм, мени көргөндө ошонун аягын чыгып койбодубу?
Төлөгөн мынча коркот деп ушинтиши мүмкүн да. Колдоса бересиз. Кол. Биздин шартыбыз боюнча бул жак карабаш керек. Камераны карап туруп эле болгону табыш керек. Ана бисмилла. Салырыңыз. Ылдыйраак саласыз. Киргизе бериңиз колду. Ылдыйга түшүрүңүз. Түшүрөңүз ылдыйга. Мен просто кетип калтат бияга ошого. Бияга кетип калтабы. Кичинекей эле жаныбарбы? Кичинекей. И колун аста келди, колун аста келди. Уже кол. Не болушу мүмкүн? Мен кылбайм. Болду, рахмат. Болду, ойнобойсузбу? Болду, ойнобойм. Жеңилдим. Чын эле жеңилдиңизби? Чын эле жеңилдим. Кийин өкүнүп калбайсыз, ушул эле корктум. Өкүнбөйм. Өкүнбөйм. Биз көрсөтөлү ардактуу көрүүчүлөр, бул болгону мындай болчу. Ардактуу көрүүчүлөр, мынакей мырза ойнобойм деп баш тартып койгон жаныбар эмес, жөн гана бул кадимки жаш балдар ойной турган оюнчук эле болчу. Каттуу корктук, Ал эмесе биз болсо алдыңкы кезде сапарыбызды улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр, бизден алыстамай жок. Сиздер Баткен телеканалында Бат Шоу программасын көрүлөсүздөр. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди улантабыз. Төлөгөн мырзаны бир аз болсо коркутуп койдук окшойбуз, кечирим сурап кетели. Өтө катуу коркуңуз болуш керек, менче. Колду да уруп алдыңыз, менче. Колдагы үйгө барып. Жеңем урушпайбы? Урушпайбы? Ким аймады дейт да. Оюнуңуз мына ушундай болчу. Бир аз кандай ой келди, эмоцияларыңыз өтө чочугаңыз башкача болду. Корктум чындыгында. Балким жылан болобу дедим. Жыландан, бакма, келемиштен аябай корком негизи. Мындай күчүктү да кармабайм да. Корко берем негизи. Анан тем более бул баягы эчтеке көрүнбөй турса карып издеп эмне экен, балким ал жакта чаянпай тиште болсо кандай болот. Биз ойлодук негизи биринчисинен коркот го деп. Себеби жаныбарды койдук да, жаныбардан коркууга кирсек, бирок андан коркподуңуз, жансыз нерседен корктуңуз, Башында наркы жаныбардын башын кармадым да. Ошол эме болгондон кийин башын кармадым, бул жагын оңойлого деп туруп анан кармап. Жакшы. Эфирибиз тууралуу ой пикириңизди билели анда. Бүгүнкү эфирибиз кандай болсун үчүн? Эфир аябай жакшы экен, Бат Шоу. Тез-тезден чакырып тургула, үйрөнүп алдым. Үйүңөргө мейманчылыкка чакырып тургула. Ушундай куттуу студияңардан мейман үзүлбөсүн. Ушундай шириндиктерди тартуулап, элдин маанайын көтөрүп, дайыма жакшылыктын үстүндө гана жүрө бергиле. Сага чоң рахмат, Расул. Чоң рахмат, Төлөгөн мырза. Учурдан пайдаланып сизге ыраазычылык айталы. Убактыңызды бөлүп келип, мына ушундай жакшы бизге маек куруп бердиңиз, жана ошондой эле жакшы бир кызыктуу оюн тартуулап бердиңиз десек болот. Андыктан дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Алда дагы ушул кайрымдуу иштериңизди кылып жүрөрүңүз, улантыңыз. Эми биз пендебиз, албетте бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Четте карап турбай, колдон келишинче аракетиңизди жана ошондой эле ак ниеттен жумушуңузду аткарып жүрө бериңиз дедим. Дагы бир рет рахмат. Рахмат сизге. Коркутуп койдук, жана ошондой эле бир аз чочулап кеттиңиз. Жеңиме барып эми апаптап коебуз. Апаптап коебуз, кече учуктап. Шамдагы учуктагычы эле. Шамда учуктабыз. Колдорду байлап эртең мындай аппак. Ошондой кылабыз эми буюрса. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен Бат Шоу программасы соңуна келип жетти. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык айталы. Бүгүн бизде студиябызда конокто Төлөгөн Карабаев болду. Сиздерге ыраазычылык айталы. Ал эми алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан кийинки жумада Бат Шоу программасында көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.